Баш каладагы абанын сапаты кайрадан дүйнөдөгү эң төмөн баскычка түштү. 14-декабрга карата Бишкектеги абанын курамында эл аралык көрсөткүчтөр боюнча олуу заттар 300 микробөлүк деп эсептелип, ден соолукка кооптуу катары көрсөтүлүүдө. Суук түшөөрү менен шаарды түтүн каптап, абанын кескин булганып кеткени шаар тургундарын түшүккө салат. Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурчак көрсөтүүсү, анын алып баруучусу мен Нургазы Жанбеков. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул шаарды каптаган кара түтүн туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Алгач студияга келген коноктор менен тааныштыра кетсем, Болотбек Кадырбеков, Чүй Бишкек аймактык айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгынын башчысы. Ошондой эле Мавлан Аскарбеков, 1-май райондук администрациясынын башчысынын орун басары. Саламатсыздар урматтуу коноктор. Бүгүнкү талкууну баштаар алдында биздин журналисттер тарабынан жасалган чакан сюжетибиз бар эле. Ошого көңүлүңүздөрдү буралы, андан соң талкуубузду улантабыз. Учурда биз Бишкек шаарынын четиндеги Боз Бөлтөк тоосунда турабыз. Калааны кара түтүн каптап калгандыктан бул жерден эч нерсе көрүнбөйт. Айта кетсек, кече 13-декабрда Бишкек шаары абанын булгануусу боюнча дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орунга чыккан. Кыргыз гидрометтин айлана чөйрөнүн булгануусуна көз салып турган башкармалыгы билдиргендей, кечээ күнү Борбор калаада чындыгында эле абанын кескин булгануусу байкалып, нормадан бир топ ашкан. Бүгүн да бул көрсөткүч жогору. 14-декабрда чектүү деңгээлден көмүртүк кычкылы 1,5 эсеге жана жалпы чаң 1,3 эсеге, майда дисперстүү катуу бөлүкчө PM10 1,6 эсе, майда дисперстүү катуу бөлүкчө PM 2,5-2,1 эсеге ашканын байкадык. Бүгүнкү күндө Кыргыз гидромет агенттиги тарабынан абадагы зыяндуу заттарды байкоочу атайын жабдыктар баш каланын бир нече жерине орнотулган. Бул аппараттар абанын булганышын өлчөп, мүнөт сайын маалымат берип турат. Автоматтык станцияда бизде анализаторлор бар, 3 анализатор, 9 показательдерди аныктайт. SO2, CO, анан NO, NO2, NOx. Ошондой эле бизде Асирис бар. Бул PM10 жалпы чаң ТСП, PM2,5 жана PM1 майда дисперстүү бөлүкчөлөрдү аныктайт. Жалпы чаң жыл массивтерде новостройкада көп болот. Анткени азыр отопительный сезон болуп жатканда жанагындай некачественный уголь, некачественный көмүр менен от чаккан үчүн ошон үчүн чаңдын показательдери жогору болуп чыгат. Бишкекте экологиялык абал өтө начар экендигин экологдор тынбай айтып келишет. Шаардын абасынын булгануу себептери өтө көп. Биринчиси жылуулук системалары жана ишканалар бөлүп чыгарып жаткан түтүндөр. Экинчиси эски автоунаалардан бөлүнүп чыгып жаткан уулуу заттар. Ал эми үчүнчү себеби энергияны колдонуу кыш мезгилинде 3 эсеге көбөйүп кетет. Күн сууктап температуранын ылдыйлашы менен түтүндүн абада көбөйүшү көбүрөөк байкалат. Экологдор бул көйгөйдү чечүүдө мамлекет комплекстүү иш-чараларды алып барышы керектигин белгилешет. Экология дегенде, мисалы үчүн бизде көбүнчө түшүнөт да, бул экология деселе бул таштанды экен депчи. Ал негизи таштанды эмес да, экология деген бул айлана чөйрө деген сөз. Биз ошол чөйрөдө жашайбыз да, биз вакуумда жашабайбыз. Мисалы үчүн менин үйүм жылуу болсо болду, же болбосо мен жага берсем, меникин эле ошол абаны булгамак беле деп ойлоп калышы мүмкүн да. Андай эмес, биз ошо баардыгыбыз чогулуп ошол чөйрөнүн ичинде жашайбыз да. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн ошо чөйрөгө келтирип жаткан мисалы үчүн баягы зыяндуу кыймыл аракеттерибизди азайтканга аракет кылып. Ал арада Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына Бишкектеги абанын булганышы боюнча билдирүү таратып, анда баш каладагы абанын сапатынын дүйнөдөгү эң төмөн баскычка түшүп кетишин, өкмөттүн тийиштүү мыйзамды кабыл алууну кечеңдетиши менен түшүндүрөт. Бирок экологдор бул маселе жыл сайын ушул мезгилде байма-бай көтөрүлгөнү менен натыйжалуу жыйынтык чыкпай жатканын айтышат. Бишкек шаарындагы абанын абалы боюнча 3 жылдан бери эле жылдан жылга кыш башталганда сөз болуп келет, бирок эч чечилген жок да. Анткени Кыргызстан ошол дүйнөлүк рейтингде кир аба боюнча биринчи орунга биринчи жолу чыгып жаткан жок. Мурунку жылы дагы ушундай абал кайталанган. Кыш бүтөт менин оюмча. Анан сөз да ошо менен бүтүп калат дагы. Ошол биз жайкы, жазгы, күзгү айларды ошол даярдыкты мындай колго албай атабыз. Ал эми адистер абаны тазартуунун бирден бир жолу энергияны эффективдүү пайдалануу экендигин айтып келишет.
Ошондой эле алар көмүрдүн ордуна башка альтернативдүү булактарды колдонуу, эски автоунаалардын санын азайтып, сапаттуу коомдук транспортты көбөйтүүнү сунушташат. Учурда бүткүл дүйнө энергияны кайра калыбына келтирүү аракетин көрүп жатат. Андыктан Кыргызстанда жаңы энергиянын булактарын колдонуучу заманбап технологияларды иштетүүгө өтүшү керек. Бул абанын жакшырышына, экологиянын тазарышына, ден соолуктун чың болушуна шарт түзөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учурча көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Түз эфирде бүгүнкү тема сулуу заттар менен дем алган Борбор кала туурасында болмокчу. Урматтуу коноктор, мынакей биздин журналисттер тарабынан жасалган чакан сюжетти көрдүңүздөр. Биздин Борбор каланын тургундары кандай аба менен дем алып жатышат. Эми суроо, алгачкы суроо мындай болуп жатат да, Борбор кала дүйнөдөгү эң эле булганыч шаарлардын катарын толуктап жатат да. Мунун ар кандай себептери бар деп азыр адистер дагы айтып жатты. Сиздин көз карашыңыз боюнча Болотбек мырза. Кушуп кетиңиздер менен, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору. Туура жогоруда маалыматта баарыбыз көрдүк. Бул эми Бишкек шаарыбыздын тилекке каршы бүгүнкү күндө ошу булганыч шаарлардын катарына кирип аткан себептери, бир нече себептери бар да. Мунун токтолго келе турган болсок, кыскача, бул өзү Бишкек шаарынын өзүнүн жайгашкан, бул географиялык физикалык жайгашкан жери. Бул өзү ойдуң жерде жайгашат. Байкасаңыздар, бул негизи бул смог маселеси бул кыш мезгилине туура келип атат да. Бул кыш мезгилинде азыр мына кыргызча айтканда чилде түшкөн убакта, мына азыр гидрометтин да адистер айтып атат, азыр шамалдын ылдамдуулугу өтө жай. Азыр секундасында 1 метрге жетпеген гана шамал жүрүп атат да. Бул ошол кадимки өзүнүн жаратылыштын өзүнүн күчү менен мындай тазалана турган мүмкүнчүлүк болбой калат да бул учурда. Адан кийинки себептер бул биздин ошол Бишкек шаарынын жашоочуларынын адамзаттын тийгизген таасири боюнча бул автоунаалардан чыккан зыяндуу заттар деп айтып атабыз. Себеп дегенде бүгүнкү күндө 400 миңден ашык Бишкек шаарында автоунаалар катталган. Орточо 500 миң тоннадай бул абага ар кандай зыяндуу заттарды бөлүп чыгарып атат. Эгерде ал автоунааларды мындай бөлүп анализдеп көрө турган болсок, бүгүнкү күндө 85%дан ашыгы бул 15 жылдан ашык өзүнүн иштөө мөөнөтү өтүп кеткен автоунаалар болуп эсептелип атат да. Буларда ошол абаны иштетилген түтүндү чыпкалоочу катализатор деп атпайбызбы? Катализаторлар булар эми заводдон чыккан ар бир автоунаанын өзүнүн маркасына жараша бул 100дөн 150 миң километрге чейин гана эсептелинген болот да. Тилекке каршы бизге келген өзү автоунаалар бул ошол мөөнөттөн өтүп кеткен автоунаалар келип атат дагы ошол атмосфералык абага зыяндуу заттарды чыпкалоо бул өзүнүн функциясын аткара албай атат. И жанагы автоунаалардын бул кескин көбөйгөндүгү. Адан кийинки негизги себептердин бири бул калктуу конуштар. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында 47 калктуу конуш бар деп айтылып атат. 70 миңдей түтүн бар. Бул жерлерде ошол көпчүлүгү бүгүнкү күндө кыш мезгилинде ошол электр энергиянын, газдын кымбат болгонуна байланыштуу көмүр менен үйлөрдүн жылытышып атат. Бул көмүрлү жаккан мештерде аба чыпкалоочу, түтүндү чыпкалоочу чыпкалар колдонулбайт негизинен. Бул да бир чоң бир себептерден болуп атат. Андан кийин бул ТЭЦ жылуу борбору бул бир жылына бир 21-24 миң тоннадай атмосфералык абага түтүндөрдү бөлүп чыгарып атат. Ошол негизги ошол бүгүнкү күндө абанын булганышына булгоочу булактар болуп ушулар эсептелип атат. Ушул үч себептерди айтса болот да. Негизги себептер. Эми адистер мынакей Болотбек мырза дагы бир канча себептерди айтып өттү. Сиздин көз карашыңыз боюнча негизи эле абанын булганышы негизги себептердин бири эмнеде? Да, бир ирет саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар, шаардын коноктору, шаардын тургундары. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Жаңы эле айтылып кеткендей 3-4 жылдан бери чечилбей келе жатат. Мен эми негизги себептерин анан чечүүчү жолдорун сунуштайт айта кетейин. Азыр Бишкек шаарынын мэрия тарабынан дагы бир топ аракеттер көрүлүп атат. Былтыр дагы аракеттер көрүлгөн. Мен 2 жылдан бери иштеп атканына байланыштуу айтып жатам. Азыр Бишкек шаарынын мэриясынын алкагында
экологиялык кеңешме түзүлгөн, бир нече жыйын болуп өттү. Мына жума сайын жыйындар өтүп атат. Эми айта турган нерсе, бул убагында мамлекеттүүлүккө жана ошондой эле элге каршы кабыл алынган чечимдердин жыйынтыгы. Дүйнөнүн бардыгы көмүрдөн баш тартып атат. Бүт өнүккөн мамлекеттер жада калса, мына жакын кошунабыз Кытай бүгүн көмүрдөн баш тартып атат. Башкача айтканда ТЭЦ жана башка эски технологияларды колдонуп, электрди чыгаруу, жылуулук берүүнү токтотуп атат. Убагында ошо ТЭЦти жаңылайбыз деп $500 миллион кыргыз элинин мойнунан карызга келип атканда биз айтып чыкканбыз. Анын кереги жок. ТЭЦти жабуу карап, жаңы технологияларга өтүшүбүз керек. Күндүн энергиясы, шамалдын энергиясы, биздин гидроэнергетика бүгүн 10% колдонулуп атат. Мына ошол жака көңүл бурайлы деген биздин чакырыктар угулбай, мына карызга да баттык. Азыр ТЭЦ биздин экологияны да талкалап, биздин бала чаканын, шаардыктардын ден соолугуна доо кетирип жатат. Бул биринчиси. Экинчиси, бизге арзан газ керек, бизге кыргыз газ кереги жок, бизге арзан газ керек деген бир чоң кишинин сөзү бар эле. Кыргыз мамлекети бүгүн кошуна мамлекеттер, Евразия чөлкөмүндөгү мамлекеттердин салыштырмалуу 3 эсе газга кымбат акча төлөп жатат. 3 эсе. Кыргыз газ мамлекет ишканабызда жок, айтылган сөздөрдө жок. Кыргыз эли азыр 3 эсе газдын баасына кымбат төлөп атат. Бул экинчи себеп. Үчүнчү себеп, 2012 жылы элге жага коем деп Техас Моторду алып салышкан. Мына биз ошондо айттык элек, Техас Моторду албагыла, аны реформа кылалы. Дүйнө жүзүнүн бардык мамлекеттеринде Техас Мотор бар. Бул керектүү нерсе. Себеби жолдо кырсык болот, элдер өлүп атат, анан эң башкысы экологияга чоң зыян келип атат. Андан бери 8 жыл өттү, эч кандай чечим кабыл элек. Эски машиналар, катализатору жок машиналар жаман күйүүчү май менен 500, 400, 500 миңге жакын шаардын ичинде эле автоунаалар чыгып бизди уулап жатат. Бул үчүнчү себеп. Төртүнчү себеп, 15 жылы биздин бир экс-премьер-министр мамлекетибизге машинанын алып келгенин токтотолу, Япониядан токтотолу, башка жактан токтотолу, бизге кереги жок деп туруп, бажы төлөмдөрүн баарын көтөрүп салган. Биз өзүбүз машина чыгарбасак, башка жактан алып келип аткан машинанын токтотуп койсо, жалаң эски машиналар калды да. Эски машиналар калды, анызда Техас Мотор жок, эмне болуп атат? Күнүгө көчөдөн элдер өлүп атат. Күнүгө уулап, элибиздин ден соолугуна чоң зыян келтирип атат. Эч ким жоопкерчилик тарткан жок. Мына мен азыр биздин телекөрүүчүлөргө айтып коеюн. Ошонун бардыгын кылган адамдар бар. Ошонун баарын айткан адамдар бар. Унутпаш керек. Себеби мамлекеттин башында турган адам туура эмес чечим кабыл алган үчүн бүгүн 10 миң деген биздин бөбөктөрүбүз, балдарыбыз, жарандарыбыз ооруп жатат. Эч ким билбей жатат. Себеби мына биздин экологияда иштеген, медицинада иштегендер бар айтып атпайбы? Уулуу зат менен дем алган бул ооруга алып келет деп. Мына ушул негизги маселелер жооптуу адамдар. Эми кандай чечүү жолдору бар? Чечүү жолдору. Бүгүн биз машиналарга катализатор кое албайбыз. Демек, тез аранын ичинде бажы төлөмдөрүн кайра карап чыгыш керек. Уруксат бериш керек. Япониядан болобу, Европадан болобу, Америкадан болобу жаңы машиналарды, салыштырмалуу жаңы машиналарды алып келгенге. Бул биринчи. Экинчи, бизде бүгүн болгон эски машиналардын бардыгына катализатор кое албайбыз, себеби алар кымбат. Алардын бардыгын автогазга өткүзүү шартын түзүп бериш керек. Ошондо гана маселе чечилет. Сөзсүз. Катализаторду коюш үчүн $1000 $1,5 чейин. Машинанын баазы анча чыкпайт. А бирок машинаны айдайт да. Демек, ага газга өтүүгө шарт түзүп бериш керек. Бирок ал капчыкка туура келбейт ошол эле учурда. Автогаздын баазын түшүрүш керек 3 эсе. Андан тышкары жанагындай оборудование бар го, шаймандарды. Ошогону алып келип аткан компаниялардын бардыгын салыктан бошотуш керек. Ошондо эң арзан баа менен кое башканда газ да арзан, бензинге караганда ал үнөмдүүрөөк болот. Мына ушундай конкреттүү чараларды көрүш керек. Кыргыз газ, Газпром болобу, башкасы менен сүйлөшүш керек. Биздин өкмөт башчы отуруп эле айтыш керек, ай. Жок дегенде 5 ай тарифти момундай кылып түшүргүлө. 5 ай. Биз дем алалы. Биздин балдар оорубасын деп.
электр энергиянын тарифин карап чыгыш керек. Биз сунуштады элек. Мына былтыр дагы сунуштаган, мен быйыл да сунуштап атам. Жок дегенде кыш мезгилине тарифти түшүргүлө 1 сомго. 1 сомго түшүрүп чекти алып койгула, мүмкүнчүлүк бергиле. Көмүр жана башкаларга караганда электр энергия, газ көтөйлүү, аба тазарат. Мына ушундай конкреттүү сунуштарды, чараларды ишке ашыра турган киши болуш керек. Эң башкысы. Себеби кеңештер көп, сунуштар көп, ишке ашкан болбой жатат да. Эми ушул жыйындарда ушундай маселелер көтөрүлүп, ошол бойдон эле жыл сайын эле калып кетип жатат да. Эми өзүңүздөр жакшы жаңы эле айтылды бул жакта. Бул маселе, экология маселеси бүгүн чыга калган жок. Акыркы 5 жылда мына баарыбыз көрүп атабыз, дем алып атабыз, ошонун баардыгын ооруп атабыз. Тилекке каршы алгылыктуу чечим ала алынбай жатат. Эми мен терең ишенип кете элем азыр. Саясий абал турукташып, жаңы президент келгенден кийин жаңы өкмөт куралып, профессионалдуу, эрктүү адамдар чечим кабыл алып, иш алга жылат деген ойдомун. Чоң рахмат. Болотбек мырза, айтсаңыз, айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгы мына ошол жаңы конуштарда чыгып жаткан түтүндөргө бир чара көрө алабы же бул башка бир мекеменин функциясына киреби? Сиздер негизи эле айлана чөйрөнү коргоо башкармалыгы эмне кызмат аткарат? Калктуу конуштардагы жана сиз айткан түтүндөрдү да, үйлөрдө жагылып аткан мештер чыккан түтүндөрдү биринчиден баардыгын көзөмөлдөө бул бир топ татаал да. Себеп дегенде бул боюнча атайын кызмат бар, экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясы бар. Бирок мен билишимче аларда деле бүгүнкү күндө өздөрүнүн штаттык тизмеси чектелүү, жана жогоруда айтылгандай 47 калктуу конуш 70 миңдей түтүндү алар деле үйнө үй кыдырып, аларга мындай чектөө кое албаса керек. Негизи мен убакыт мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ошол жанагы маселе бар экени аныкталып атат. Эми ошонун чечүү жолдору. Чечүү жолдорун мен мындай деп сунуштайт элем. Бир 3 багытка биз бөлө алышыбыз керек этапка. Бул жакын арада чечиле турган маселелер, ортоңку аралыкта, анан узак мөөнөттө чечиле турган маселелерди бөлө алышыбыз керек да. Себеп дегенде жогоруда айтылгандай чынында эле бул бүгүн эле көтөрүлгөн маселе эмес, бүгүн эле чечилип кала турган маселе эмес. Бүгүн да чечиле турган маселелер бар, узак мөөнөттө да чечиле турган маселелер бар. Узак мөөнөттө чечиле турган маселелерди айта турган болсок, бул фундаменталдуу маселелер болуш керек. Бул Бишкек шаары өзү бир уюшкан жылдар бир чакан аянт ээлеген болсо, жылдан жылга калктын көбөйүшү менен, ишканалардын, турак жайлардын курулушу менен Бишкек шаарынын аянты да чоңойгон. Бирок ошол убактагы ишканалар бул борбордук аянтта жайгашып калган, калып калган да. Буларды бул боюнча мурда өкмөттүк деңгээлде дагы атайын иш-чаралар кабылган экен, бирок ишке ашпай калган экен. Буну шаардын сыртына чыгаруу боюнча атайын ошо өндүрүштүк ишканаларды шаардын сыртына чыгаруу боюнча узак мөөнөттө атайын ошол географиялык шартын эске алып, ошол спутник шаарчасы дейбизби, ошолго алып чыгышыбыз керек. Экинчи, ошол Союз убагында 80-жылдары бул ТЭЦ-2 курулган экен. Бирок ошол убакта толук курулуп бүтпөй ишке кирбей калган. Ошону ишке киргизишибиз керек дагы, аны биз газ менен иштөө эмесине өтүшүбүз керек дагы. Ошол жанагы айтып аткан калктуу конуштарды, ошолорду жылытуу системасына, бирдиктүү жылытуу системасына киргизишибиз керек. Ошондо бул жерде жанагы маселелер, калктуу конуштагы маселелер чечилет да. Адан кийинки маселе бул дагы ошол Кыргыз Республикасынын 2018-2040 жылдарга улуттук стратегиясында да каралган экен. Бул электромобилдерди куруу боюнча завод куруу боюнча. Да чындыгында бүгүнкү күндө калкыбыздын жаңы автоунаа алып айдаганга мүмкүнчүлүгү жок. Автоунаалар эскирип жеткен. Ошого биз электромобилдерди, электроавтобустарды, троллейбустарды чыгаруу боюнча өзүбүздүн бир завод болсо, бул бир топ маселелер чечилмек да. Ал эми кыска мөөнөттө айта турган болсок, бул ошол кыш мезгилине карата газдын тарифин азайтышыбыз керек биз. Электр энергияныкын да азайтабыз деп сунуш берип атабыз, бирок ошол убакта энергетиктер дагы мынакей коңгуроо кагышып атат. Бүгүнкү күндө ошол электр чордондору, кубаттуулуктары туруштук бере албайт. Токтогул сусактагы ичиндагы суунун көлөмү тууралуу да маселе болуп атат. Бирок ошол газ эмесин пайдалануунун тарифин
ошол кыш мезгилинде ошол арзан баада биз шарт түзүп берсек, анда ошол жанагы маселелер азайбак. Ушундай багытта мен сунушту айтып элем да. Чоң рахмат Болотбек мырза. Эми негизинен мынакей тиешелүү биз массалык маалымат каражаттары дагы ушул убакка чейин бир дагы ушул тиешелүү мекемеден же экотехинспекциядан ушул жаңы конуштардагы жөнөкөй эле түтүн эмес, коюу кара түтүн чыгып жаткан үйлөргө бир текшерүү иштери же тинтүү бир иштерин жүргүзүп жатат деген бир маалыматтарды уккан жокпуз. Мавля мырза, айтсаңыз, ушул жаңы конуштардагы үйлөргө бир көзөмөл ушул нерсе негизи эле ушул башаламандык эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз? Биринчи сиздин сурооңузга жооп берейин. Бишкек мэрия тарабынан, мэр тарабынан, Балбак Зарлыкович Төлөбаев тарабынан, былтыр Айс Эмилбекович тарабынан мен билгенден конкреттүү түрдө ОЗП убагында от чагылып баштаганда атайын комиссия түзүлүп 4 райондо. 4 район, 4 райондун бүт тургундарын текшерет. Текшерип, жанандай пластмасс, резина, камера, шина жана башкаларды өртөбү, ошонун баарын текшерип, тиешелүү чараларды көрүү аракеттерин кылып келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бул жагы Сокулук, бул жагы Чүй областы Тегерек деп турат. Ал жерде андай көзөмөл жок. Мына азыр интернеттен деле датчиктерди көрсөңүздөр, мына кече Новопокровкада көрсөткүч 1200-ке жетиптир. Көрсөткүч 1200. 250-300-дөн ашкандан кийин эле коркунучтуу деген көрсөткүч бар. Элестетиңиз, 1200, 1100, 1200-ке чейин чыгып кеткен. Бул эмне деген сөз? Ал жакта эч кандай көзөмөл жүрбөй, жанагындай сөзсүз анын бардыгы Бишкек шаарына каптап аралашат. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы жаңы конуштар боюнча абдан туура суроо бердиңиз. Бул дагы убагында бийликке эптеп жетип алган адамдардын туура эмес кабыл алган чечиминин жыйынтыгы бүгүн. Мына мен 1-Май районун айта кетчү 16 жаңы конуш бар. Расмий 16 жаңы конуш бар. Андан тышкары катталбаган, статусу жок жаңы конуштар бар. Андан тышкары 50-60 жылдан бери документтери жок, жер үйдө кепеде жашаган ушундай өзүнчө жерлер бар, тамдар бар. Мына эми 2005 жылдан бери ошол биздин кээ бир бийлик башындагылар, андан кичирээк коррупционерлер ишке ашып, жерлерди басып алып, түркүн адамдарга жер сатып, мына азыр ошонун айынан Бишкектин тегерегинин бүттүгү жер тамга айланып кеткен. Эми барсаңыздар эч кандай шарты жок. Жол жок, суу жок, канализация жок, свет, бала бакча, мектеп, больница, инфраструктура керектүү көлөмдө, керектүү талапта жок да. Эми ошону убагында туура чечим кабыл алып, ушунча жаңы конуш түзүп, ушунча жердин баарын басып алып, ушунча жердин баардыгын баягы элге бөлүп берип, баягы эми бөлүп алгандар болду, басып алгандар болду, алганда андан көрө ошолордун баардыгын жашнакай кабат үй салып, жанына бала бакчасы менен, мектеби менен, больницасы менен жашнакай кылып шарт түзүп берип койсо болот эле да. Ошонун баарын пландаштырсак болот эле да. Мисалы айтайын дегеним, бүгүн элестетиңиз, Мурас Ордо деген жаңы конуш бар. 25 километр, эми алыс да, шаардан алыс. Буга эне багыш деген бар, алыс, аябай алыс. Эми ошол жака барып жол салыш керек. Суу өткөрүш керек. Ака транспорт жүрүш керек. Ака мектеп, бала бакча, больница, жана. Эң башкысы ошол жакта жашаган адамдар шаарга келип кеткени дагы каттамы дагы аябай оор да. Аябай оор. Эми ошолордун баардыгын элди кыйнабай эле, ошончо шашпай эле, жердин баардыгын айдоо жерлерин баарын калтырып эле, Бишкектин жанына атайын жанандай спутник шаарчаларын салып, микрорайондорду салып, элге жашнакай шарт түзүп бергенде, бүгүн экология жагынан дагы, элге шарт түзүп берген жагынан дагы, транспорт жагынан, инфраструктура жагынан да мынчалык көйгөй жаралмак эмес. Бүгүн биз миллиарддаган сомдорду инфраструктура салыш үчүн жумшап жатат мэрия. Ал эми ошонун баардыгын бир кичинекей шаарчага жайгаштырганда, баардык шарты менен биздин эл бала бакча кыйналбай жашамак. Экологияга дагы зыян келбей. Ал эми жана ТЭЦ-2 боюнча бул жерде сөз болуп кетти. Мен дагы бир жолу айтайын. Чыгыш Европада СРОнун курамында болгон мамлекеттердин баардык ТЭЦ-терди баары жапкан. Бул
бул коррупция жана чыгаша. Ар бир адамдын үйүндө өз каалагандай мүмкүнчүлүгүнө жараша жылуулук берүү системасы болуш керек. Газга туташкан, электр энергияга туташкан, же күнгө туташкан, күндөн алганда ал жаңы технологиялар колдонгон. Борборлошкон бул СССРдин кечеги күн. Ошондуктан баягы жаңы ТЭЦ башка дегендерди, мына азыркы ТЭЦти дагы туура эмес долбоор болгон да. Чоң рахмат. Эми айта берсе шылтоо көп. Мисалы үчүн ууру тойгончо же өлгөнчө каранат деген сыяктуу эле мынакей. Жасаймын деген адамга бир күндө эле жасап кое турган жумуш да, бирок баягы эле сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Газга өтүш керек, анан электр энергиясына өтүш керек да. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда жаңы конуштардагы жашаган тургундардын көпчүлүк бөлүгү чөнтөккө келип такалып жатпайбы? Көмүр эң арзан азыр жагдай ошол көмүр болуп жатат да. Ал эми электр станциялары болсо ошол эле учурда мамлекеттен арзан бага сатып алып туруп эле кайра эле кымбат баада эки эсе өзүнүн элине душман көрүнүп жатпайбы? Буга биз кандай чара көрсөк болобу? Эң туура айтасыз. Эмне үчүн кыргыз мамлекети электр энергияны чет өлкөгө арзан баада экспорттойт дагы кыргыз элине кымбат баада сатат. Бул биринчи маселе. Бул эми өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Мен жаран катары айтып жатам, биринчиден. Экинчиден, туура айтасыз, жаңы конуштарда айла жок көмүр жагышат. Айла жок. Себеби эң арзан ошол. Эми биз сунуш берип аткан ошол болуп атпайбы? Келгиле ошол айырмасын эзептеп чыгалы. Бир үйгө бир кышта мынча көмүр жагат экен, ага мынча акча кетет экен. Свет менен айырмасы мынча болот экен. Келгиле тарифти түшүрүп берип, өкмөт ошону субсидия катары берсин. Субсидия катары берсин, тариф кышында 1 сом. Калашыңарча жаккыла 1 сом. Ошонун баардыгын жайы менен пландаштырыш керек. Сууду бекер бербеш керек. Себеби кышта бизге эмне керек? Электр энергия керек деп. Суу алабыз десе, анда газды алсын бекер. Бунун баардыгын ишке ашыра турган жолдору, механизмдери бар. Себеби СССР убагында ошондой механизмдер менен иштеп келгенбиз. Азыр ошол ишке ашпай жатат да. Ошонун айынан биз эл момундай уулуу аба менен дем алып атабыз. Анан жаңы конуштардагы экөөңүздөргө тең бериң берип жатат бул суроодо. Жаңы конуштардагы таштандыларды күйгүзүп жатышпайбыздар. Эрте мына жазында деле карасаң, кышында деле карасаң, тынбай эле күндүзү түнү деле ошол жерде бир өт чыгып жатканын көрөсүң да. Ошого тиешелүү мекеме кандайдыр бир чараларды көрсө болобу? Бул боюнча жана сиз да айтып кеттиңиз, тилекке каршы бул жерде ал тармактын жооптуу адистери жок экен, бирок биздеги берген маалымат боюнча үстүбүздө жылы ошол атмосфералык аба мыйзамдарын бузгандыгы үчүн, ошо жаратылыш мыйзамдарын бузганы үчүн ошол биз көтөрүп жаткан маселеге байланыштуу жалпы саны 55 протокол түзүлгөн экен. Ошо экотек инспекция тарабынан 572 миң сом айып салынган экен. Анан эми жанагы дагы да айтабыз, биз мамлекеттик кызматкер болгондон кийин көрүп атабыз, жанагы калктуу конуштардагы баардыгын түтүнмө түтүн көзөмөлдөө, мен дагы да айтам, ал экотек инспекциянын физикалык жактан да мүмкүнчүлүгү жетпейт. Бул жерде ошол биздин өзүнүн коомчулуктун дагы ошол жаратылышты коргоо маданияты дагы жогору болуш керек да. Бул жерде жалаң эле мамлекеттик кызматкерлер мамлекетке маселе кое бербей, биз өз коомчулук дегенде сиз, мен ар бирибиз ошол жаратылышка болгон мамилебизди өзгөртүшүбүз керек. Биз тилекке каршы бүгүнкү күндө жаратылышты биз колдонуучу катары мамиле жасайбыз да, как потребитель катары. Биз өзүбүз адамзат бул жаратылыштын бир бөлүгүбүз. Мынакей ошол жаныбарлар дем алган аба менен азыр адам деле дем алып атат Бишкек шаарындачы. Андыктан биз ошол жаратылышты коргоо маданиятын өстүрүшүбүз керек. Бул жалаң эле таштанды эмес. Ошол эле саркындуу суулар боюнча, ошол эле атмосфералык аба боюнча, ошол эле жанагы жашылдандыруу, бак дарактарды кыюу, мыйзамсыз кыюу боюнча, ошолордун аянтын көбөйтүп өстүрүү боюнча бир топ, бул деген баардыгы байланыштуу нерсе. Чоң рахмат, Болотбек мырза, кечиресиз, бизде убакыт соңуна жетип баратат. Мавлен мырза, айтсаңыз, көрсөтүү соңунда ошол мэрия тарабынан дагы сиздин маалыматыңыз барбы? Ошол таштандыларды кайра иштетүүчү бир долбоорлор иштеп чыгып жатты деген бир маалыматтар чыккан эле. Мэрия тарабынан өзүңүздөр билгендей Бишкек санитардык полигону бар. Ал жакта чындап эле өрттөнүп жатат. Бул
20-30-50 жылдан бері топтолуп келаткан таштандылар. Ал жакта газдар толуп азыр өрттөнүп атат. Бирок ал маселени чечүү максатында мына 2 жылдан бери жакшы иш жүрүп жатат. 22 миллион евро убагында ИБРР тарабынан бөлүнгөн. Кайсы жылдары? Бир нече жыл башта келишим түзүлгөн, бирок мына былтыртан баштап ишке ашып завод курулуп баштады. Таштанды сорттоочу завод курулуп баштады. Буюрса 21 жылдын аягында бардык тынч боло турган болсо, завод курулуп ишке кирет. Андан тышкары ошол таштанды, эски таштандынын баары көмүлүп, өрттөлүп аткандын баары токтойт. Андан тышкары жана сиз айтып кеттиңиз, Бишкек шаарындагы таштанды өрттөгөн, жалбырак өрттөгөн бизде санитардык экологиялык инспекциясы бар Бишкек шаарында. Мына ошолор райондук администрациялар, МТУлар менен биргеликте атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп, протоколдор түзүлөт. Анан биздин жарандарга дагы бир ирет чакырык. Азыр эгер үйүңүздөрдө жалбырак өрттөйсүңөрбү, чөп өрттөйсүңөрбү, таштандыларды өрттөйсүңөрбү, сөзсүз айыппул салынат. Ошондуктан баягы баардыгыбыз шаарда шаардай маданият, шаардык маданият менен жашаганыбыз, экологияга туура мамиле кылганыбыз оң болот. Эми айткандын оозу жаман дегенде, негизи эле ошол коомчулук баарыбыз биргеликте ушул маселе менен күрөшүшүбүз керек да негизи эле. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер улуу заттар менен дем алган Борбор кала туурасында талкууга күбө болдуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар.